Бишкек шаарындагы Ибраимов көчөсү менен Жибек жолу проспектисинин кесилишинде жайгашкан турак үйдөн 2 аялдын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өздүк булактар билдиришти. Маалыматка ылайык 2 аялдын жансыз денеси бүгүн 12 майда болжол менен саат 13:00 чамасында табылган. Алардын биринин жашы болжол менен 60 жашта, ал эми экинчиси 20-25 жашта болуусу мүмкүн экени айтылган. Милициянын кызматкерлери 60 жаштагы апасы, ал эми 21 жаштагы кызы экендигин аныкташты. Алар спирт ичимдиктерин ичкендиктери айтылууда. Алдын ала маалыматтарга ылайык 21 жаштагы кызды алгач зордукташкан. Андан соң апасы экөөнү бычактап өлтүрүшкөн. Окуя катталган жерде милиция кызматкерлери иш алып барышууда. Тонгуч ажоону сатпаган Болот Жанузаков менен Бекболот Талгарбеков атайын офис ачышып, күжүлдөп иштеп атканын каңкуулашты. Максаттары Аскар Акаевди Кыргызстанга алып келүү экен. Албетте, мындай демилге колдоого арзыйт. Себеби мамлекетти калыптандырууда Акаевдин эмгеги зор. Кайсы бир деңгээлде катачылыктарды кетиргендечи, бирок чыккынчылыкка, кан төгүүгө шектелбейт. Бул жагынан Бакиевден төөлүк өйдө турат. Эмесе Жанузаков менен Талгарбековдун демилгесин колдоп койсок, куп жарашып калчудай. Булак Азия Ньюс газети. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Каныбек Бакиевдин кылмыш иши боюнча соттун өкүмү жокко чыгарылды. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык 27 апрелде жогорку сот тарабынан буга чейин Бакиевге карата чыккан Жалал Абад шаардык жана облустук соттун өкүмү жокко чыгарылган. Кылмыш иши толук иликтенбегенине байланыштуу кайра кароого жиберилди. Ал эми адвокаттын Каныбек Бакиевди толугу менен актоо боюнча келтирилген өтүнүчү канаттандырылган эмес. 11 май күнү Баткен шаарында эл тарабынан токтотулган жүк ташуучу унаалар менен Орусиядан күнүмдүк керектелүүчү буюмдар ташылып келе жаткан. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Баткен шаарында тажик жарандарынын оор жүк ташуучу 3 унаасы эл тарабынан токтотулганда милиция кызматкерлери одоно мамиле жасап, ошол жерде турган жергиликтүү тургундар менен сөгүшүп жаткан видеолору соц тармактарда тараган. Милиция билдиргендей, облустун кире беришинен кармалган оор жүк ташыган автоунаалар Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуяларга байланыштуу 7 майдан бери милиция кызматкерлери тарабынан токтотулуп турат. Алар 11 майда ички иштер башкармалыгынын автоунаа токтотуучу жайына жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын коштоосунда Баткен шаарына алынып келе жаткан. Орто жолдо жергиликтүү тургундар менен пикир келишпестиктер жаралган. Булак говорит ТВ. Da şilok koşuyor mu? Bana geldiğim eski bir yönetmen uyumlarda eskilerden Poladinlik var, Goşka var, Velik var, Travlı maşina var, Şivenli maşina var, divan var. Hatına Poladinlik yeşil, Pülüntüler var, Rabatçı, Straykadan balonlar çıkarı bakan. Dolap bu şifane rakam, beyo şifane. Bunlar Poladinlik. Şuralarda, anlaşılan mühimlerde, Pilisos var ekene öyle beyo. Karapen, içinde karapenle çıkar. Aylafından mecbur. Şuralarda bu alı silahlarına beyo. Şuradan beyo.